Рахмат, Мирлан Сақбекович, урматтуу Ашырбек Майданович. Кыргыздардын дейт деген сөзү менен англистердин гейт деген сөзүнүн эч айырмасы жок экен. Кыргыздарда укмуштуу кабарды дейт десе, англистер гейт деген сөзү чуулгандуу кабарды айтат экен да. Биз 2 жума мурун бажа гейт деген балекетке кабылдык эле. Өзүңүз жакшы билесиз, акчанын майдасы тыйын болот, атасынан баласы кыйын болот деп өкмөт башчынын бажасы байлыкта отурганын, баласы айлыкта отурганын билинип калып, мына өкмөттө комиссия түзүлүп, иш алып бараттык эле. Ал иш этегине жетелекте кечинде бажы гейт деген балекет башталып кетти. YouTube'дан көрдүңүзбү, JLTР'дан көрдүңүзбү? Бирок Кыргызстанда азыркы маалда 200 миңден ашык адам көрдү. Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алинин ишине бали деп атат. Эми өкмөт бул тарапка көңүл бурбай койсоңордор болот. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Тоо-Кен тармагы боюнча жалпысынан 100ге жакын кылмыш иши козголгон экен. Анын бардыгын тең талдагыла. Эмне үчүн ошол кылмыш иштери токтотулган, эмнеге жаап коюшкан, укук коргоо органдары Тоо-Кен тармагы боюнча кылмыш иштерин ачып эле, бирок аягынан чыгарбай токтото берсеңер, айыптууларды кое бербесеңер, анда Тоо-Кен тармагы кантип таза болот? Бул тармакты схемщиктер, коррупционерлер бардыгыңарды акчага сатып алып, Тоо-Кен тармагын каалагандай башкарып жатат деген сөз 2019 жылдын 30 январында урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин коопсуздук кеңешинде айткан сөзү, тактап айтканда тапшырмасы болчу. Мына ушул президентибиздин тапшырмасынын аткарылбай жатканына чаткалдыктар бүгүн нааразы болуп, кайрылып жатышат. Эмне үчүн козголгон кылмыш иштери бар, бирок иш ордунан козголгон жок. Тергөө жүрүп атат, темп жүргөн жок. Өкмөттөн комиссиялар келет, чыгарат карат, чай ичип кетет, эл эмнеге келгенин билбей деле калат дейт. Элге ишенбейин десең, аким башканы айтат. Акимге ишенейин десең, анын аппарат башчысы башка айтат. Мындайча айтканда, ал жердеги кен казуучулар менен жергиликтүү элдердин ортосундагы нараштар күндөн күнгө күчөп баратат. Ал жактан кабар алган азырынча өкмөттөн эч ким жок экен. Алар аябай нааразы болуп жатышат. Андыктан бизге кайрылган экен. Ашырбек Майданович, мен 2-3 депутат менен эртең ошол Чаткал тарапка калың элдин кабарын алганы баратам. Чапчыманын бели бар, Чаткалдын чатак эли бар деп ошол чатак элге баратам. Анан өкмөткө атайын кат жаздым. 3-4 министрликтен, тиешелүү министрликтерден жиберип койсун, эл журтка барып ошол жерден чындыгын бир калкып келейик, калыстык сөзүбүздү айтып келейик деп, ушул боюнча бир көңүл берип, 4 кызматтын, министрликтин орун басарларын жөнөтүп коюнчу мен сурандым. Ушуга көңүл коюп, анан ошолорду жөнөтүп берсеңиздер. Рахмат.